Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча биз бала кезден жакшы көрүп жеген десерттердин бири муравейник болмокчу. Алгач камырын жууруп коебуз. Ал үчүн бизге 200 грамм маргарин же ак май керек. Даамдуу болуш үчүн ак май болсо жакшы болот. Майды эритип алабыз дагы 3 аш кашык кумшекер кошобуз. Ошондой эле 4 аш кашык коюу каймактан кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми 400 же 450 граммдай ун кетет. Унду салып, камырды өтө көпкө жууруган болбойт. Ошондуктан жөн гана жакшылап аралаштырып, ундун баары тегиз аралашкандан кийин камырды тоголок кылып чогултуп алсак болду. Эң негизгиси колго жабышпаган, бирок жумшак камыр болуш керек. Жана ошондой эле ун менен толтуруп, камырды катуу кылып салбаш керек. Жуурулган камырды ыңгайлуу болуш үчүн 2 бөлүккө бөлүп алабыз дагы салафан баштыкка салып, камырыбыз катуу болгончо бир 30-35 мүнөттөй тоңдургучка салып коебуз. Ал эми камырыбыз катканча биз кремибизди даярдап алабыз. Кремдер үчүн маргарин колдонулбайт, ошондуктан даамдуу жумшак ак майдан 120 грамм алабыз. Кумшекердин упасынан 2 аш кашык кошобуз. Жана кайнаган коюлатылган сүттөн 1 банканы куябыз. Бул 4-5 аш кашыктай болот. Бардыгын салып, миксердин же болбосо вилканын жардамы менен жакшылап чалып алабыз. Коюлатылган сүт менен ак май канчалык даамдуу болсо, кремибиз дагы ошончолук даамдуу болмокчу. Камырыбыз катып даяр болду. Сүргүчтүн чоңураак көзүнөн өткөрөбүз. Ошондой эле эт өткөргүчтөн дагы өткөрүп алсак болот. 2 камырды 2 идишке өткөрүп, өз-өзүнчө бышырабыз. Камырды тегиздеп жайып, духовканы алдын ала иштетип коебуз. Ысык духовкага салабыз дагы 200 градуста 15-20 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышкандан кийин муздатып, камырды бири-биринен ажыратып, колубуз менен ушалап чыгабыз дагы кремге салып, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин дароо эле өзүбүз каалагандай формага келтирип, идиштерге салып койсок ыңгайлуу болот. Чоңураак тарелкага үйүп салып, торт катары берсек болот. Ошондой эле майда-майда бөлүкчөлөргө бөлүп, өз-өзүнчө коюп койсок дагы болот. Мен бүгүн өтө бийик эмес стакандарга жарымынан салып, андан кийин тарелкага көмкөрүп тизип чыктым. Эгер жаңы эле аралаштырганда стакандарга салып, андан кийин которсоңуз, стакандан оңой эле түшөт. Ал эми түшпөй жаткан болсо, үстүнөн бир аз чапкылап коюш керек, же болбосо стаканды улам чайкап турсаңыз дагы оңой түшөт. Ал эми бетин фантазияңызга жараша кооздоп койсоңуз болот. Мен эриген шоколадты куюп койдум. Шоколадты эритип алгандан кийин бир аз сливки же болбосо ак майдан кошуп койсоңуз, шоколадыңыз жумшак бойдон турат. Достор, эгер муравейник жасайм десеңиздер, дал ушул рецептти колдонуп көрүңүздөр. Аябагандай жумшак жана ошондой эле даамдуу болот.
Ал эми менин видеом жакса сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.